Саламатсыңар, урматтуу кыргызстандыктар. Эки күн мурда ошондой 5 жыл калабы ушул жерден площадька шайлоонун жыйынтыгына нааразы болуп баардыгыбыз чогулганбыз, туурабы? Башынан аягына чейин туруп берген ар бир жараныбызга ыраазычылык, таазим билдиремин. Эркектерге өзгөчө азаматсыңар. Кечинде моякта шумовой гранатаны ырытканда, слезоточивый газдар, акырыңгылачы туугандар, артта тургандар. Акырыңгылачы. Артка жылгылачы. Экиден saat 8'ge чейин. Экиден saat 8'ge чейин ушул жерде турганда, ак үйдүн ичинде Жээнбековторго биз суранганбыз. Шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарып бергиле деп. Мыйзам чегинде болсун деп. 8'ge чейин бизди жаш балдардай ойнотуп бияктан жалдыратып, ыйлатып, тургузуп коюп, анан 8'де азыр келгиле лидерлер деп алдап, мояка трибунага силерге шумовой граната, слезоточивый газдарды жыйынтып, элдердин баарын чачыратты. Ошондо ак үй аягына чейин туруп берип, таркабай, тет жакка кетип, бирок кайра кайрылып келген силерсиңер, баатырлар силерсиңер. Бир да саясатчы, бир да партия акта жок болгон силер жасадыңар. Революцияны чыныгы, жөнөкөй биздин жарандар 7 областтан келип жасаган. Мен эртесин КТРге барып айттым. Бир да саясатчы, бир да эркек саясатчы, бир да аял саясатчы, бир да партия мен кылдым деп айта албайт, укугу жок. Аягына чейин туруп, мен тет жакта отурганда мен да көрдүм. Азаматсыңар. Менин ачуум келгеним, эртеси күнү революция бүттү, жасалды. Ак үйдө ушу эл киргенде биздин жарандар бир да лидер жок болуп калды да. Ошондой болдубу? Ошондон кийин мага уруксат бергиле, аягына чейин сүйлөп берейин. Рахмат. Мен азамат эмесмин, мен эл өкүлүмүн. Бул менин жумушум. Мен тет жактын өкүлү эмес, мен силердин өкүлүмүн. 120 элдин өкүлү болуш керек. Азыр ошолорду ситуацияны мен кыскача айтып берейин, түшүнө алат. Эмне болуп атат? Эртеси күнү мен биякта тургам деп байкелер ГКНБ жанакы ген прокурорду кызматтарды бөлүштүрүп баштаптыр. Мен бардым, мен ГКНБ барып Өмүрбек Суаналиевке айттым, байке, тажрыйбаңызды сыйлайм, жашыңызды сыйлайм. Бирок бир дагы саясатчы, бир дагы адам азыр туруп мамлекеттик кызматкер, революция мен жасадым, менин заслугам деп элге доомат койбогула. Анан эскилер кетсин деген талапта мен макул деп сөзүмдү бергем элге. Эскилерге жол жок, шанс жок деп. Бүгүнкү күндө ошол күндө saat 2'ден баштап бул жерге турган жаштарга бир чоң нерсе сурангансыздар. Бакиевтер, Акаевтер, Атамбаевтер, Жээнбековтер итигинде мындай болуп туруп, саясат мен түшүнөм. Бирок эскилерди алып келбеңиздер деп карапайым эл кайрылган. Ошентип сүйлөшкөнбүз. Бирок саясат ошондой экен. Жөнөкөй жарандар жасайт, жаштар жасайт революцияларды, жаштар каза болот. Биздин бир жараныбыз, жаш 19-тагы балабыз каза болуп калды. Аны эстебей туруп, эртеси күнү портфелдерди бөлгөн туура эмес. Анан азыркы күндө бир да кызматкер тиякты кетирип, биякты кетирип, мен министрмин деген бул мыйзамсыз, легитимсиз. Буга бир эле жол бар. 120 азыр парламентте отургандарды мы должны собрать. Это единственный легитимный орган. Он должен сделать импичмент президенту. Президент сейчас не президент. Он бросил свой народ, он стрелял в свой народ, он нас всех предал. Жашыны алып, азыр тиякта бекинип алып, элди бөлөм деген саясатчыларга мен айтам. Региондорду экиге бөлөм деген саясатчы байкелер. Аракта, ошакта жүргөн провокаторлор бар болсоңуздар. 4-октябрдан кийин 5-октябрда Кыргызстан бирикти. 7 область, Баткен, Ош, Жалалабад,
Нарын, Талас, Чүй, Ысыкуль, 7 область моякта туруп берди. Эскилер кетсин деп бирөөсүнө жол бербейбиз. Баш ийбеймин, мен баш ийбеймин. Анткени силердин астыңарга чыгып сөз бергем. Эч ким баш ийбеш керек. Эскилер революция кылгандар. Тазаларды, коррупцияга аралашпагандарды бийликке алып келди деп суранган. Мамлекеттик кызмат Сыймык Бакеңер генг прокурор болуп отуруп алды. Ар бир адам деген сиз эми байкеси ар бирөөсү азыр доомат кылса ызычуу болобуз. Түнчүндө сиз азыр учупаңыздар. Мен моякта ким турганын билем. Ким качканын билем. Шумовой граната атканда моякта туруп мен кыз баш мен жатып калганда кимиңер качканын мен көргөм. Эркектер доомат кылбагыла. Дагы айтып кете турган нерсе. Түнчүндө ночью по всему городу ходили. Ночью по всему городу провокатор жаңарды басып кеткиле бияктан. Мен 2 күн уктатпай, ушу силер үчүн кеткиле. Кысылып чыгасыңар, кеткиле. Ушул бир нерсе айтып кеш керек. Ночью город попытались мародерствовать. Это не были революционеры, это были специальный криминалитет, заготовленный, чтобы заткнуть рты тем, кто выступает, чтобы заставить парламент выбрать того, кого они хотят. Идет большое давление на депутатов. Я понимаю, ачууларды элди түшүнөм. Бирок азыр ушул парламентке эч ким тийбеш керек. Импичмент болуш керек. Шайлоо жокко чыгарылыш керек. Жаңы шайлоо аталыш керек. Бирок буга парламент без давления ошону жасап бериш керек. Түшүнүп ситуацияны. Бир да депутатка эч ким мен суранам. Урматтуу туугандар, ачууңар түшүнөм. Бирок азыр биз мыйзамдуу поляга, мен сөзүмдү бурбай жаппаң соозумду. Мыйзамдуу поляга биз чыгыш керекпиз, туугандар. Ачууңарды түшүнөм. Бирок азыр мы должны работать легитимно. Бизди азыр Европа, Америка карап суктанып атышат. Кыргыздар ушундай белорустар окшоп 1 ай жүрбөйт. Бир түндө чечип койду тагдырды. Бир түндө коррупционерлерди кетирип салды. Мен сиздер менен сыймыктанам. Мен эфирге чыгып атканда эркектер барсыңар дегенде алыс кайылдардан келип бердиңер. Чоң рахмат. Эркексиңер, намыскөйсүңөр. Мен сыймыктанам. Азыр бул жерде кайталап кетейин. Популист болбош үчүн надо смотреть реально на вещи. Президент чыгып алып сүйлөп атат. Мен азыркыга чейин президентмин деп. Ова, де юра он президент. Де факто 20 тысяч собралось 5-го, он не президент. Но чтобы это мыйзам чегинде болсун, 1 жылдан кийин, 5 жылдан кийин сөз өйдө болбош үчүн парламент чогулуш керек. Парламент бир да депутатына эч ким криминал, анан Сыймык Жапукеевдин группировкасы, Садыр Жапаровдун группировкасы, тиги ким дагы бар. Жанардын, Эльвиранын эч группировка тийишпеш керек. Бандиттер эч ким тийишпеш керек. Алар мыйзамдуу поляда чечип бериш керек. Мыйзамдуу иштеш керекпиз. Анан бийликке келем дегендер бир гана, мен мисалы атамекен болсо, бир гана атамекен эмес. Бүт жарандык коомдон, бүт оппозициячыл партиялардан, бүт бияқта жүргөн жаштарга, кто был здесь, кто не бросил вас, ошолордун арасынан чыгып, могу трибунада коркпой, биздин үйлөрүбүзгө Матраимовдун спортсмендер жөнөтүштү. Бизге заявление, митингде акча төлөдүң деп сурап алды, заявление жаз дегенде бир да жаран жазып бербептир. Мен тазим этем, рахмат. Канатаус дегенде, бирөө кидайт. Вы меня не предали, вы никого нас не предали. Спасибо вам большое. Анан сураныч, эгер бирөө бияктан алыстан келип ташталып кетти, мени бросили десе, андай болбош керек. Жамандаган жок, акыйкат болуш керек. Менин тарапташтарым жок биякта, эч ким тарапташтар революция кылган жок. Биякта эл кылды. Мен сизге айтып атам, биз бүгүн биякта жалаң жаштар революция кылган. Жаштар кылып берди, байкелер кылып берди, таза коом болсун деп кылып бердиңер. Силерде бир партиянын лидерин чыгарабыз, премьер, президентти шайлап алабыз деп бир түндө чечкен жок бияктан эч ким. Баарды акылдашып чечиш керек, эл ыраазы болуш керек. Азыр деген Атамбаевдин, Бакиевдин тараптары, берки дагы Жээнбековдун тарапташтары, эч кимге жол жок. Всё. Ассаламу алейкум. Кыргыз элим. Biz 2 gün murun ушул жерде турганбыз. Баарыбыз турганбыз. Ошол күнү
Баарыбыздын талаптары Жээнбековдор кетсин дегенбиз. Матраимовдор камалсын дегенбиз. Жээнбековдор камалсын дегенбиз. Андан биз деген бияктан баштап тилер тияктан бир провокация жасаганда бийлик тараптан элге ок атылды. Ок атылганда биз аргас жактардан уже кайра эл менен кирип баштадык. Биздин команда болсо филармония жактан бияка сүрүп келдик. Биз артында туруп алып качкан эмеспиз. Бир жакка жашынып алып туруп аяктан саясий оюндар жасаган эмеспиз. Биз мына Жанар Акаев, Элдер Абакиров болуп, Эльвира Сурабалдиева болуп эң башында турдук. Башында туруп алып туруп, баарыбыз ошондой октон жедик. Резиналар октор менен жедик, гранаталар жарылды, ошо менен баарыбыз астында турдук. Эми болсо ошонун баарын барып туруп ак үйгө чейин келгенден кийин булар отуруп алып жанакы биз биякта эл менен биргеликте революцияны жазып атканда бир сөз бар. Романтиктер революция жасайт, бирок каракчылар ошо революцияны пайдаланат деген. Биз ошо каракчыларга революцияны пайдаланганга жол бербейбиз. Биз азыр кайра талаптарды коюп атабыз. Президент Жээнбековго импичмент. Импичмент. Жээнбеков кетсин. Жээнбеков кетсин. Жээнбеков кетсин. Камалсын. Матраимов камалсын. Матраимов камалсын. Эми карагыла. Биз ушул жерде баарыбыз турганда, баары жанакы оппозициялык партиялар келишимди түзүп атканда бир гана партия колун койбой качып кетти. Ал Мекенчил, ал Ташиев биякта туруп аягына чейин турбай качып кетти. Бул эмне кылды? Бул Матраимовдор менен Жээнбековдор менен сүйлөшүп алып, ушул чимкирик парламентти көйчөсүн алып келип алып, өзү кайра бийликти Матраимовдор менен Жээнбековдорго берейин деп атат. Бул чыккынчы. Ошол биздин дагы талабыбыз. Ошол кетсин. Кыргызстандыктар, урматтуу аксакалар, биздин аталар. Бул жерде жаштардын маселеси көтөрүлүп атат. 2-3 жашка биздин жаштарга сөз берип койбой, аксакалдарыбыздын элди талашып атканы туура эмес. Туура эмес. Алгач ушул жерден өзгөрүүнү баштайлы. Алгач ушул жаштардын үнүн угалы. Алгач ушул жерден тартипке келебиз. Андан кийин мындан аркы жактагы нерселер өзгөрөт. Кагылайын агайын туугандар, бүгүн ким кызматка келди же кетпеди маселеси эмес. Биз бүгүн өлкөбүздүн бүтүндүгү, өлкөбүздүн келечеги жөнүндө сөз кылып атабыз. Эгер биз бүгүн бул жасалган, 4-5 октябрь түнү жасалган үзүнүн бардык эл көрсүн десек, өлкөбүз көрсүн десек, биринчиден биз деген элибизди биримдикке чакырышыбыз керек. Лидерлер тетигинтип барып кызмат талашпай, устукан талашпай, бизди элди, коомду биригүүгө, бир келечекке биригүүгө чакырыш керек. Муну үчүн эмне керек? Биз көп нерсе каалабай элебиз. Биринчиси, баарыбызды чакырып, өкүлдөрүн чакырып, бүт саясий партиялардын, жарандык коомдун, элдин өкүлдөрүн чакырып, кеңешип иш кылышсын. Экинчиси, жеңичинен сүйлөшпөй, ачык айкын, баарыбыз көрө тургандай, эл биле тургандай аракет кылыш керек. А бүгүн эмне болуп атат? Бүгүн ал жерге барып жеңичинен сүйлөшүп, эл билбегенде, анан баарыбыз эл бул жасалган иштин үмүтүнү, жакшылыгыны, келечегини тартырып жиберип атпайбы? Маселе бир киши эмес. Маселе биз 3-чү жолу ушул байкуш өлкөбүз 3-чү жолу революция жасап, кайра эле баякы эски таз кийипке кийип атабыз. Кайра эски жолго түштүк биз тилекке каршы. Биз эмне кылдык эле? Эмнени күттүк эле? Биз өлкөбүз өнүгүү жолуна түшөт деп, эч ким күтпөй эле эртең өлкө өнүгүп кетет деп. Бирок биз деген жок дегенде 5-октябрда өлкөбүз өнүгүү жолуна түшүп, коом өзгөрүү жолуна түшөт деп ойлогонбуз. Бирок эмне болду? Бүтүндөй элдин үмүтүнү
bir uç top kayra mençikleştirip aldı. Kayra bizdin ümidimizni taştalkan çıkardı. Erten günümüz kanday olur? Kimge işenemiz? Oşol mesele. Bugünkü çıkkan bizdin aytotkan meselemiz bir kişinin üstünde emas. Bizdin meselemiz ülkemizin geleceği, ülkenin bütünlüğü. Ayrımçılıklarga, göz yaraşlıklarga karabay. Bugün mekendeşler bilgeli. Biz çoğu olalım. Çeşimlerimizi gengeşip birden çıkaralı. Jasawatqanda da bunu açık aykın jasaylı. Talaplarınız abdan jönököy. Uşunayla kalıp atabız. Urmatlı liderler, urmatlı Kırgızdın sayasatındagı liderler eldi bugün biriktiriş gerek. Ankeni jıyıntık takır biz kütpөгөндөй болуп калышы мүмкүн. Жер-жерлердеги мыйзам бузууларды, басып алууларды biz токтотушубуз керек. Кеч келе ушуну кайталай беребизби? Biz 2 революция gördük. Ушундан сабак алышыбыз керек да. Эртең кандай болот келечек? Ошол жөнүндө сөз болуп атат. Кыргыз элим, бүгүн эмне болду кече? Ушул жерде турдук беле? Я. Кимди кетсин дедик эле? Сокени кеттик дедик беле? Ушул революцияны жаштар эле кылган жок, баары эле кылды элдин баары. Бул жерде бөлүн жарынуу жок. Бөлбөш керек эч кимди. Сен чоңсуң, анан кичүүсүң деп. Анткени мен өзүм 2005-жылы революцияда ошол жерде жүргөм. Акаевди кетсин деп. Акыры алдап бизди кайра ошол эле чочколор келишти. Мо пандемия учурунда бириси басып келип койду араңарга. Баары кетип калды го. Кими жаңара келди? Бири да келген жок эдең дурайын. Кыргыз элим. Кече күнү азыр ушул жерде ар кандай сөздөр болуп атат. Бөлүнүү жаруу кылбаш керек. Кыргыз эли биримдикти алдык. Турабы? Ал келсин, бул келсин эмес. Эл кимди шайласа ошону шайлайбыз азыр. Кереги жок, токтотсун. Куздөрдүн алдын ким казып чыкты? Урматтуу радионун угармандары, бул жакта азыр бул жаштардын жана ошондой эле топтолгон митингге лидерлер Жанар Акаев, республиканын лидери Мирлан Жээнчороев жана Батырлар! Барсыңарбы? Тугандар, бүгүн бийликти кечөөүнү биз ким менен күрөштүк? Коррупционер менен, бандиттер менен күрөштүк белек. Бүгүн биз тиги бийликти кетирмейинче бул бандиттер менен коррупционерлер кетпейт. Biz bugün impeachment'i жарыялашыбыз керек. Жээнбеков кызматтан кетиш керек. Соке кетсин. Соке кетсин. Урматтуу мекендештер, biz 5-октябрда ушул жерде, мына ушул жерде Шумова гранаталармен атканда дагы мына Элвира Сурабалды кийип турат. Ayağına çayın uşul жерде турганбыз. Бирок бүгүн кимдер келип алды? Тугандар. Мына достук конституциясында ачык айтып коюн. Өкмөттү курап, бүт бийликтерди бөлүшүп аткандар биримдик менен мекеним Кыргызстандын депутаттары. Ошолор курады бүгүн. Урматтуу тугандар. 90 депутат катышкан жок. 30га жетпеген депутат менен курап, 30'unun дагы 20'сын biz görüp durduk, hurmatlı tuğanlar. Ayrım deputatlardı kriminal korkutup alıp bardı. Bular hazır жаңы hükümetті kurayım degenler gele almay jatıp kriminal menen koyun koltuk alıştı. Üylerimizge çaynağında odat bizi banditler. Emne degen zaman bolat tuğanlar. Bular Jээнбековтардан dagı korkunçtu baştaldı. Oşonduktan hurmatlı tuğanlar.
Tuğra görseňler. Жаңы adamlar alıp gelelim Batko. Жаңы adamlar gelsin. El işengen adamlar gelsin. Hurmat tutugandar. Biz buna parlamentte turgan bu жерде депутаттар. Biröýüz gatышkan jokpuz. 30'ga jetpegen deputat menen barıp özleri hökümet saylap buna hazırga çeyin ugatabız. Görüngen jerde görüngen bilikti talaşıp. Tugandar kabinetlerinde muştaşıp atışıp, ministerlikler talaşıp, hakimlikleri talaşıp. Buna bular turşukta kılatışıp. Tugandar hazır. Hazır silerçi. Tugandar. Bundan kılavun. Tugandar. Mında kılalı. 6. çakılıştın deputatların toptoylu. Alarga sizler tiyibegili. Mıyzamdaştırıp bersini var. Büt mıyzamdaştırıp berelim. Tugandar. Жаңы güçlü liderlerden alıp gireli. Bular canavar aytadı. Güçlü liderlerdi. Hurmatly tugandar. Buna biz uşul jerde 5-nji oktyabr baştan ayak durduk. Bir hizmet talaşkan jokpuz. Maga çalat bular. Barsam, Caner, hökümetten kaysı hizmet talasın deydi. Bulardın düşünügün karap koyla. Men barsam bu hizmet surap kettir de oylayt. Tugandar, hizmetinin gereği yok bizge. Barsak, köpçülük bolup barışımız gerek. Yaşlardı. Güçlü lider alıp verelim. Buna Elvira Surabaldıyeva turat. Dastan Bekeşip turat. Mirlan Cihençurayev turat. Nurbayevler turat. Büyük deputatlar, yaş deputatların köpçülüğü. Alardı koldagan jokpuz. Antkeni kriminal. Kriminal menen geldi bular. Hurmatly tuganda. Жаңы adamlardı alıp gireli. Жаңы adamlardı alıp girmesek bolboyt. Tugandar. Люстрация! 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 Tugandar. Biz de bugün de uşul jerde bolabız. Güçlü premier ministr koyalı. Janına büt жаңы yaş ballarını alıp baralı. Tugandar. Министрдин талапкери bir дагы саясий күчкө таандык болбогон, саясий күчтөргө байланышы жок, саясий нейтралдуу адам болуш керек. Bir dagы партия көрсөтпөсүн өзүнүн адамдарын премьер-министрликке. El көрсөтсүн. Ошондой талап кылалы. Өкмөттүн мүчөлөрү да ошондой болсун. Bir dagы партия, bir dagы талапкерди көрсөтпөсүн, кармансın. Садыр Жапаров да болбосун, Бабанов да болбосун, башкасы да болбосун. Ошондо калыстык болот. Андан кийин шайлоодо жеңип келсе, андан кийин каалаганда премьер-министр болот, президент болот, бирок эл чечсин аны, таза шайлоо менен эл чечсин. Азыркы күндө убактылуу өкмөттө саясаттан алыс болгон, элди ойлогон, азыр бизди ушул тоңмоюктан чыгара турган, стабилдикти алып келе турган адам болуш керек. Ошон үчүн азыр мына саат 2'de Жогорку Кеңеш кайрадан чогулуп атыптыр. Ошол жерде турушубуз керек. Жогорку Кеңештин ар бир жыйынында бизге керектүү чечимди кабыл алдырыш үчүн ошол жерде турушубуз керек. Биз алаксып нары бери басып кетсек эле болду, буларды билесиңер. Өздөрүнүн оюну башталат, соодасы башталат. Талапка катуу туралы урматтуу кыргызстандыктар, алдырып жибербейли жеңишибизди. Азыр сөз Ербол Кенжетаев. Байке, суроолор болсо бияка келип жазылсаңыздар болот. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу мекендештер. Бул жерде биз мындай сөздү бузбаңыздар. Биз 5-октябрь күнү нол желектин астында жерге жаштар чогулдук. Газ чуттук. Эми мындай да кыргызда жакшы макал бар. Баш кескек бар, тил кеспек жок дейт. Бирок бүгүнкү күндө реалдуулук башкача болуп атат. Ушул жерде турган ногул жаш уландар, Тилек Токтогазиев, Кларежи, Улан, Элвира Сурабалдиева, жанарлар жүргөндө бул жер деген жалпы жаштардын бүгүнкү күндө толук күндө максатына жетпей атат, урматтуу туугандар. Биз айтып атабыз, жаштардын үнү угулсун. Эл бийлик элге деп атабыз биз. Бүгүнкү күндө жаап жашырып, семьяларды киргизбей, өзүнчө бекинип алып неметпей, ачык айкын жаштардын үнү чыксын деп атабыз биз. Ошондуктан бекем туруп бериңиздер. Кларежи айткандай, Садырдын дагы эмгеги бар, бирок Садыр Жапаровду бетине кармап алып, эч кичимкилик депутаттар бүгүнкү күндө жүрүштө моралдык укугу жок.
эмне үчүн президентке бүгүнкү күнгө чейин импичмент жарыя албайт? 1 минут турганга маралдуу укугу жок. Ошондуктан biz айтып атабыз, президентке импичмент жарыялаш керек деп.